Bismillah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qanday sarıcıklarım yaxşılarba? Yaxşı жүрөсүздарбы? Бүгүнкү жаңы темабызды дароо сабакта баштап берели. Ким сабакка келбей калган болсо, арттан сабактарды көрүп жетише алат деген үмүт кылабыз буюрса. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз вау тамгасы. Вау бул биздин кыргыз тилинде кезикпеген тыбыш. Вау. Бул деген ва деп дагы айтылат. Кыргыз тилинде кыргызча жазылганда ва деп жазылып калат, же болбосо уа деп жазып коюшкандар бар. Бирок бул экөөнүн ортосунда айтылган сөз. Вау, ва, ва. Вау көбүн эсе англис тилиндеги W тамгасы кандай окулса дал ошондой окулат. Why деген сыяктуу. Whale. Уа деп окубайбыз, ва деп, в деп окубайбыз. Вау, вау, вау. Вау тамгасын айтканда астыңкы жана үстүңкү эриндерди бир аз алдыга созуп, анан эриндердин жардамы менен гана айтылат. Вау, вау. Тилибизди, тишибизди кыймылдатпайбыз. Эриндердин жардамы менен эриндерибизди алдыга түтүк сыяктуу кылып, алдыга бир аз созобуз дагы, анан жеңил чыгат. Вау. Вау тамгасы эки түрдүү гана жазылат. Биринчиси, сөзгө уланып келгенде, могул сөздө жазылып жаткан сызык болсо, ошол сызыктын үстүнө сөзгө уланып келип туруп, башы сызыктын үстүндө болот, куйругу сызыктан ылдый түшөт. Ошол вау тамгасы. Өзү жалгыз келгенде жөн гана башы үстүндө болот, куйругу сызыктан ылдый түшөт. Вау тамгасы. Вау фатха касра домма менен келгенде мынтип окуйбуз. Ва, ва, ва. Кайра айтам. Ва эмес. Уа эмес, экөөнүн ортосунда. Ва, ва. Эриндериңизди алдыга созуп, анан чыгарыңыздар. Ви, ву. Калоочулар окуп берсеңиздер. Марина Талайбекова. Эжеким. Марина эже көк микрофонду басып, келиңиз. Ва. Сиздин үнүңүз мага эхо болуп угулуп атат да, менин үнүм сизге жаңырып атабы? Же жакшы эле угулуп атабы? Ооба, жакшы эле угулуп атат. Макул, анда окуй бериңиз. Кийинкиси. Ви. У. Вауду бир аз чыгарасыз, Ву. Ва. Ви. Ву. Ооба. Ва. Ви. Ва. Кайра. Ви. Ва. Ви. Ооба. У. Ва. Ви. Ву. Ооба. Ви. Аракеттерге көңүл буруңуз. Ва. Ва. Астында эки чекити бар. Кайсыл тамга? Та.
астында эко болсо я тамгасы болот, э? Я. Ва, я, са. Ооба, ва, я, та. Ва, я, та. Са, ва, са, ва. Ва, са, ва. Кайра. Та, ва, ба. Ооба. Ви, са, Кайра, ви. аракеттерге көңүл буруңуз. Ва, са, ба. Ооба. М, Ба, ви, ба, ва, ба. Ооба. Са, ва, ба. Кайра. Я, ва, ба. Ва, ба, ба. Кайра. Ва, ба. Жакшы Ва, машалла. ва, ба. Алла разы болсун. Дагы көп кайталаңыз, себеби могу са тамгасы, ба, та дегендерди бир аз көбүрөөк адаштырып атабыз да. Ошолорго көбүрөөк көңүл буруңуз. Кийинки учур вау тамгасы сүкүн менен келгенде. Сүкүн менен келгенде биз муну мындай кылып окуйбуз. Ав деп эмес, ау деп эмес, ау. Ау. Иу. У. Ау. Иу. У. Айжаңыл эжекем келиңиз. Айжаңыл эжекем. Көк микрофонду басып окуп баштайбыз. Алтынай Борубаева эжекем келиңиз. Көк микрофонду басып окуп баштайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматулла. Ау. Иу. У. Кайра окуп берсеңиз. Ау. Ооба. Иу. Ооба. У. Тау. Ооба. Вау. Астында эки чекити бар. Кайсыл тамга? Яу. Ооба. Яу. Яу. Бау. Үстүндө бир чекити бар. Жаман точкаларды адашып кеттим. Ба тамгасынын астында чекити болот, э? Нау. Ооба. Нет. Ту. Ту. Ю. Ооба. Бу. Ну. Ну. Так. Вау. Танына айтыңыз. Туа. Туау. Ту. Туа. Туа. Жаман точкаларды адашып кеттим. Ю. Ту. Ю. Юа. Ооба. Нуа. Ооба, машалла.
Өтө сонун, Аллах разы болсун. Көп кайталаңыз. Чекиттерден адашып атабыз, кийинки темабыз созулма тамгалар. Алиф, вау, я. Биз 3 тамганы тең өттүк, Алифти өттүк, вауду азыр өтүп атабыз жана яны мурдакы сабакта өткөнбүз. Ушул 3 тамга бар, булар аракетсиз келгенде алдындагы тамганы аракетти созуп калат. Өзлөрү аракетсиз келиш керек. Негизги шарт ошол. Мисалы, алиф, фатха, касра, домма эч кандай белгиси жок келди, аракети жок келди. Демек, алдындагы фатханы созот. Я, аракети жок келди, алдындагы касраны созот. Вау, аракети жок келди, алдындагы домманы созот. Окуйбуз. Ва, ви, ву. Сүйдүм эжекем, келиңиз, микрофонуңузду жандырдым. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам, рахматулла. Va, М, vi. В деп баспаңыз. В. Ва, Wa, ва, wa. ва. Vi. Ооба. Vu, u. Va, vi. Мгм. Vu, u. Ву. Va, vu. Va, vi. Vu, you, are you. Ю. Are Ю. Вау. you, are you. Я, ви, у. Ооба. Я, ю, у. Ооба, машалла. Акыркы муунду созбойсуз, Я, Ооба. ву. Макул. Аллах разы болсун, микрофонуңузду өчүрдүм. Кийинкиси танвиндер менен келгенде, эки касра, эки домма, эки фатха келгенде ны тыбышын кошуп окуйбуз дедик. Мисалы, вун, win, one. Окуп берет. Уктам кызы эжекем, келиңиз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, рахматулла. Наун. Ага. Науин. Науан. Ага. Напун. Мгм. Напуин. Напуан. Ваун. Ага. Вауин. Ага. Вауан. Байун. Бан. Банун. Ага. Бануин. Бануан. Машалла, өтө сонун. Аллах разы болсун, микрофонуңузду өчүрдүм. Кийинки темабыз жалаң машыгуу көнүгүүлөр. Каалоочулар, колуңуздарды көтөрсөңүздөр, окуп берсеңиздер жакшы болот, Марипат эжекем, келиңиз. Көк микрофонду басып окуп баштайбыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, Wana, рахматулла. Вана. wana, uyana,
Яны окубайбыз, бул жөн гана созулма болуп Ah. келген. Wina. Ооба. Una. Why. Ооба. We. Уй. Ооба. Я. Мгм. Та. Са. Ба. Ба. Мгм. Ба. У дейсиз. Уй. дегенде касра сыяктуу болуп калат. А. Уба. Уба. Машалла, сон. Аллах разы болсун, микрофонуңузду өчүрдүм. Наргиза 96 эжекем, келиңиз, микрофонуңузду жандырдым. Assalomu alaykum. Wa alaykum assalom wa rahmatullah. Bawata. Wabata. Sozbаңыз, кыска. Бавата. Wabata. Wataba. Wababa. Tawaba. Tuba. Tuba. Tubu. Tubi. Nawiyah. Nawitun. Ооба, могул жерде ви деп созбаңыз, Навиятун. Nawiyatun. Buya. Watub. Wasbun. Ооба, машалла, сон. Аллах разы болсун. Ушунчалык жетет. Айдина Саматова эжекем, келиңиз. Assalomu alaykum sizlar. Кайра? Саббун. Сау дегенде сав деп мындай сав деп в деп туруп тирелип калбайбыз. Эриндериңизди алдыга созуп койсоңуз өзү чыгат. Саубун. Саббун. Ооба. Саббун. Таббун. Тав деп дагы в деп кармап атасыз да. Тау. Таубун. Ооба. Таббатун. Ооба. Савабун. Ооба. Савабин. Савабан. Ооба. Васибун. Ооба. Субун. Субутун. Ооба. Ватибун. Ватинун. Ооба. Васанан. Васанун. Ооба. Вазанун. Авсанун. Ооба, машалла. Өтө сонун, Аллах разы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Айдана эжекем, келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ustaza. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Abwabun. Мм. Nawaitu.
Na mundu bölüңüz, Na waitu. Waitu. Na waitu. Mhm. Na waiti. Ооба. Na na. Na na. Созулат да Ооба. ушул жерде устазым? Ооба. Wa ta tu bu. Созуңуз. Wa ta tu bu. Ооба. Mhm. Wa ya tu bu. Wa na tu bu. Wa nu wa nus ni. Ооба. Wa nus ni. Бул жерде тааны билдириңиз, Ah, Ватус ни. wa tus ni. Mhm. Na wu na. Акыркы Na муунду созбойсуз. na. Na wu na. Ооба. Na wi na. Ооба. Na wi ya. Na wi ya ni. Ооба. Na Бул жерде Аха. нун менен яны көбүрөөк дегенде бирдей кылып созуңуз, На ви Na wi я ни. ya ni. Na wi ya ni. Ооба. Na wi ya ni. Ооба. Na wi ya tun. Машалла, сон. Өтө сонун, Аллах ыраазы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Кийинки жаңы тема өтөбүз. Жаңы тамгабыз бул лям тамгасы. Лям. Лям тилибиздин учу. Тилибиздин учу дегенде учу болбойт. Тилдин ортосунан баштап, кандай десем, тилдин учунан ортосуна карай көбүрөөк бөлүгү таңдайга тиет. Буга чейин биз та тамгасын айттык, та тамгасына учу деле тиет деп. Ал эми бул учурда могу тилдин көпчүлүк бөлүгү таңдайга тиет. Лям тамгасы кыргыз тилиндеги л табышына окшош эмес, өтө ичке, жеңил айтылган тамга. Бизде кыргыз тилинде ла, ли, ло деп окуйбуз го. Ла болбойт. Ла, ли, лу. Башкача айтканда, лям тамгасы жанакындай мягкий знак деп айтабыз го, ошол сыяктуу гана окулат. Лям тамгасы жазылганда могул сызык болсо, сызыктан бир сөздүн башына келгенде ылдый сызыкча болуп келип туруп, артынан сөзгө уланып кетет. Сөздүн ортосуна келгенде кайра өйдө болуп узарат дагы, кайра кийинки сөзгө уланып кетет. Сөздүн аягына келгенде өйдө болуп узарып туруп, куйругу сызыктан ылдый түшөт. Ушул лям тамгасы. Бул куйругу сызыктан ылдый түшкөндө сөздүн аягына келгенде мындай узун болуп, үстү дагы узун, асты дагы узун болот. Биз буга чейин алиф тамгасын өткөнбүз, жазылган не? Алиф тамгасы, алиф дал ушундай жазылат дагы, анан алдындагы сөзгө уланып жазылат. Азыр айырмасын көрсөтүп берейин. Алиф мына биринчи түрү ушундай, экинчи түрү ушундай жазылат. Эч качан алиф өзүнөн кийинки тамгага уланбайт. Алифтин өзгөчөлүгү ушул жерде. Кийинки тамгага мындай болуп уланбайт. Ал эми лям тамгасы алдынан дагы уланат, артынан дагы уланат. Эки тараптан тең. Биз алиф менен лямдын айырмасын ошол жерден билебиз. Лям алдынан деле артынан деле улана берет, бирок алиф эч качан өзүнөн кийинки тамгага уланып жазылбайт. Булар эмне үчүн керек? Азыр биз окуп жатканда кайсыл алиф, кайсыл лям тамгасы экендигин ажыратып билүү үчүн керек. Лям тамгасын айттык, бул бизге жеңил л тамгасы деп, окуганда мынтип окуйбуз. Фатха, касра, домма менен келгенде ла, ла. Ли.
Лу, лу, лу. Окуп берүүнү каалоочулар болсо, Айсулуу Акматова эжекем келиңиз. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Алейкум ассалам, рахматулла, келиңиз. Ла, ла, ла. Ага. Ле, ле. Лу, лу, лу. Жеңил айтабыз, Лу, лу, лу. Лу, лу. Ага. Ла, ли, лу. Ой, ла, Ли. ли, ла. Ага. Ли, ла, ли. Лу, ли, ла. Ага. Ва, ли, ба. Кайра. Ва, ла, ба. Ва, ла, ба. А, ла, ба, ла, ба, на. Ага. Ла, би, са. Ага. На, са, ла. Ага. На, са, ла. На, ли, ли. Ой, Кайра. на, ла, ла. Биринчи тамгабыз кайсыл тамга? Ба. Ба, Мгм. ла, ла. Ага. Ба, Нун тамгасы? ба, на, ла. На, Ба, я, ла. Аллах разы болсун, микрофонуңузду өчүрдүм. Бизде ошол чекиттерге көңүл буруңуздар, Азыр болсо лям тамгасы сүкүн менен келгенде. Биз лям тамгасын айттык мындай жеңил, мягкий знагы бар сыяктуу окулат деп. Эми сүкүн келгенде андан дагы жеңилирээк кылганга аракет кылабыз. Мисалы, ал, ил, ул болбойт, Ал, ил, ул. Өтө жеңил, жумшак айтабыз. Каалоочулар, Гүлназ эжекем келиңиз. Ассаламу алейкум, устаза, кандайсыз? Алейкум ассалам, рахматулла. Жакшы, Аллахка шүгүр. Өзүңүз жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Ал, ил, ул, Ага. ял, ял. Чекиттерге көңүл буруңуз. Тал, Мгм. ял, нал, тул, юл, нул, лал, лил, люл. Ава, машалла. Аллах разы болсун. Созулма тамгалар менен келгенде. Алиф, вау, я 3 тамга аракетсиз келгенде созуу кызмат аткарат дедик, Анан лям тамгасында мындай жазуу бар. Могул лям тамгасы менен алиф бири-бирине кийлигишип калгандагы сүрөт. Негизи мындай болуш керек болчу да, могу лям болсо, мындай болуп алиф болуш керек болчу. Бирок жазылуу структурасы бир аз башкача болуп калгандыгы үчүн лям менен алифти өзгөчөлөп жазышкан. Бул жерде могул биринчи таякча, могул биринчи келген таякча лям тамгасы болот. Дайыма, Дайыма эгерде лям менен алиф келсе, биринчиси лям болот. Ал эми могул экинчи таякча бул алиф болот. Эми муну окуганда биз мындай кылып окуйбуз. Ла, ли, лу. Каалоочулар,
Begimay эжекем, келиңиз, микрофонуңузду жандырдым. Begimay эжекем, көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Акматова Бегимай эжекем, келиңиз. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам рахматулла, келиңиз. Lali. Мгм. Ла биринчи муун кыска, экинчи муунду созобуз. Ла La ла. la. Li li li. Lu lu. Biraz La içkerek. Lu lu. lu lu. La la. La Sözünüzde la la. la la. La ba la. Кайсыл жерде окуп атасыз? Белгиленген жерде окуп берсеңиз. La Лам тамасынын аракети. lamba. Laba. Лам Что? тамасынын аракети касралы. Ли ли. Lili. Lili. Lulu. Ага. Lulu. La la. La la. Биринчи муунду кандай созсоңуз, экинчи муунду дагы дал ошондой созобуз. La Ла ла. la. Lili. Lili болот а? Созуңуз. Ли ли. Lili. Lulu. Ага. Lu la lu. Биринчи тамгабыз я тамганы ачык чыгарыңыз. Ю ла лу. La lu. Yulalu. Yulalu. Кайра. Yu. Я. Ya. La. Lu. Я Ya. ли лу. Ya li lu. Adashıp kettim. Созусы. Кийинкиси. Ya. Lu. Lu. Машалла, айтасың. Аллах разы болсун. Танвин менен келгенде, лам тамгасына кадимкидей ны табышын кошуп окуйбуз. Люн, лин, лан. Танвин менен келгенде, ны табышын кошуп окуйбуз. Айжамал эжегим, келиңиз. Assalamu alaikum ustaza. Алейкум ассалам рахматулла. Bilalun, bilalin, bilalan, wabilun, wabilun, Ваби бини созбойсуз, валды созуңуз. wabilun, wabilin, wabilan, balun, balin, balan, bulbulun, bulbulin, bulbulan. Машалла, айтасың. Аллах разы болсун. Азыр болсо бизде көнүгүү бар. Айгүл эжекем, келиңиз. Айгүл эжеке, көк микрофонду басып окуп баштайсыз. Айгүл эжекем, көк микрофонду басып окуп баштайсыз.
Жооп жок. Айдана эжекем келиңиз. Lala, Luna, Ооба. Lina, Bali, Ооба. Lali, Ооба. Bala, Bila, Bila, Ооба. Bala, Bala, Oi, Nala, Wala, Tala, Tabala, Созбоңуз кайра. Tabala, Машалла, өтө сонун. Аллах разы болсун. Алтынай эжекем келиңиз дагы бир жолу. Алтынай эжекем келиңиз. Ла, ба, на. Ой, нет. Ла, ба, ба. Ла, ба, ба. Ба, Ооба. ба. Анан мындай көпкө созбогонго аракет кылыңыздар. Ла, ба эмес. Ла, ба. Кыска. Салаба, Ооба. саласа. Ла, та, ла, я, на. Ооба. Ал, ой, аб, Алифтин аракетин көрүңүз, ой, иб, ли, Ибли. ибли. Вау, ваулин. Валин. Валин. Дагы бир катар. Лавин. Так. Ли. Бул жерде биз айттык. Биринчи сызык дайыма Лы. лям болот, ооба. Анан Ла. биринчи аракет дайыма лямга тиешелүү болот. Ла. Ла и болуп калат ошондо. Ла ин. Ла ин. Ооба. Жана айтып өткөндөй эле могул жерде лям биринчи тамга, экинчи тамга алиф болуп эсептелинет. Анан алифтин кээде мындай хамза деген белгиси менен келип калат да. Бул дагы экинчи тамга болуп эсептелинет. Экинчи тамга. Ошондо ушуну и деп окуп атамбы? Ооба. Биринчи ла ин. Ла ин. Ла ин. Ооба. Ла ин. Ли ан. Ооба. Так. Илай. Илай кантип созулот? Кайсы тамга бар кийинкиси? Я турабы? Я сүкүндө, сүкүндө могул илай дегенде бардыгы бир муун болуп кетет. Илай. Илайна. Ооба. Налун. Найлун. Ооба. Ваулун. Вайлун. Ооба, машалла. Өтө сонун. Дагы бир аз кайталаганга аракет кылыңыз, Кийинки тамгаларды окуп берет. Айжаңыл эжекем келиңиз. Launun,
Baylon. Vav'da o'qiymiz. Bayun. Baulun. Ova. Nilun. Nilun. Laysun. Ova. Labanun. Ova. Salalun. Keyingi qator. Labinun. Keyingi qator qanday bo'ladi? Labinun. Nabinun. Бул жерде дагы экөөнүн тең астында чекити бар. Экөө окшош теңга. Labibun. Ооба. Balilun. Ооба. Libunun. Libanun. Lubinun. Lubabun. Sulusun. Созбоңуз кайра. Sulusun. Машалла. Sulusun. Аллах разы болсун, микрофонуңузду өчүрдүм. Ой, дагы бирөөсү калып калыптыр. Келиңиз окуп берип коюңузчу. Дагы бирөөсү калып калыптыр. Salisun. Сон. Аллах разы болсун. Окуу электерден барбы дагы? Гүлназ эжекем, келиңиз. Labisun. Albabun. Labun. Биз калкала деген теманы айтканбыз, ба тамгасына сөкүм келгенде бир аз титретебиз. Лаба, лабун. Lun, bun. Лабун. Labun. Ta. Labaitu. Lawatun. Ламдын аракети кандай? Luwatun. Laylatun. Layalin. Talwibun. Talwinun. Talbiyatun. Bisalisin. Labisina. Машалла. Могул жердеги могул сөздү дагы бир жолу окуп берип коюңузчу. Layalin. Машалла, өтө сонун. Аллах разы болсун, микрофонуңузду өчүрдүм. Негизи лям тамгасынын көнүгүүлөрү бүтүптүр, Мемди кийинки сабакка калтыралы. Окуганда өтүлгөн темаларды жакшылап кайталаңыздар, себеби чекиттерден айырмалай албай калган эжекелер өтө көп болду. Нунду ба деп, бааны нун деп, ошолорго өтө көңүл буруңуздар. Айтайын дегеним ошол. Аллах Таала убактыңыздарга, илимиңиздерге берекесин берсин. Буюрса келерки сабакта дагы уланталы. Анан ким сабакка катышпай калган болсо, сөзсүз түрдө видеону аягына чейин көрүп, өзү алдынча машыгып, даярданып, анан кийинки сабакка сөзсүз түрдө катышыңыздар. Дагы айтайын деген нерсем, машыгууну көбөйтүңүздөр, Себеби бизде жаңы барган сайын күндө жаңы темаларды жаңы тамгаларды өтө бергенибиз үчүн башынан өткөн темалар артта кала берет. Эсиңиздерден чыгып кете берет. Ошондуктан дайыма практика кылып, дайыма окуп турсаңыздар жакшы болот буюрса. Аллах Таала убактыңыздарга, илимиңиздерге берекесин берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.